Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабакта мен Bicat программасы жөнүндө сиздерге айтып бергим келип турат. Бул программа видео редактор. Азыркы шартка байланыштуу көп мугалимдер видео сабактарды жасоо менен алек. Бир видео сабакты жасоо үчүн узагыраак болуп калган учурда адашып кетип же туура эмес бир жерин жазап алып анан кайра бир сабакты бир нече жолу тартууга туура келген учурлар болот. Ошондой кезде, мисалы үчүн EPV Soft Screen программасынын жардамы менен мен видео сабактарды кыска кылып жазып алып, анан бул жазылган видеолорду кайра Bicat программасы менен кошуп, чогуу бир сабак кылып даярдоого болот. Эң биринчи ошол запись экрана кылып сиздер сабактарыңызды кыска кылып жасап алышыңыздар керек. Андан кийин Bicat программасын ачып алыңыздар. Bicat программасы меники компьютерде орнотулган. Муну сиздер өзүңүздөр интернеттен көчүрүп алып, компьютериңиздерге орнотуп алыңыздар. Бул видео редактор. Бул программа ачылганда эле мына экранда мындай ошол экранын форматы чыгат. Компьютерге ылайыкташтырып, 9:16 форматында, 16:9 форматында, 4:3 форматында. Бул жерде мен 16:9 форматын тандап алам. Экранга ылайыкташтырып, компьютердин экранына. Муну басканда ачылат. Анан кыска жасаган видеоңуздарды бияка көчүрүшүңүз керек. Бул программа англис тилинде, бирок иштөө, үйрөнүү аябай оңой. Бул жерден импортту тандайбыз. Import файл. Бул жерден биз ошо жасаган кыска жасап алган видеолорубузду бияка көчүрүп алабыз. Мисалы үчүн көчүрүп алдык. Мына import файл. Import файл. Бул жака көчүрүп алдык. Эми көчүргөндөн кийин бул кыска жазылган видеолорду бири-бирине кошуп, чогуу бир видео кылышыбыз керек. Ал үчүн бул жерде басканда эле плюс белгиси турат. Плюс ушуну бассак эле дорожкага түшүп калат видеобуз. Бул жерде шкала турат. Ошо шкаланы биз эң аягына алып келип алышыбыз керек. Башында болсо, кийинки көчүргөн видеобуз башына түшүп калат. Ошон үчүн бул жерден шкаланы эң аягына алып келип алып, экинчи кыска видео сабакты бияка кошобуз. Андан кийин үчүнчү сабакты кошуп алып, андан кийин биз импорт кылганбыз, эми экспорт кылышыбыз керек. Экспорт дегенди басканда бул жерде видеонун форматтары чыгат. MP4, AVI, MOV, өзүңүздөр каалаган форматта сактасаңыздар болот видеоңуздарды. Мен MP4-ни тандадым дагы, экспорт дегенди басам. Бул Bicat программасы биз колдонгону бесплатный версиясы. Эгерде платный версиясын пайдаланам десеңиздер, буга акча төлөөгө туура келет. Анан бесплатный версиясында Bicat белгиси экранга көрүнүп чыгып калат. Ал эми бул белгиси көрүнбөсүн десеңиздер, анда платный версиясын тандап сатып алышыңыздар керек болуп калат. Ушундай диалоговый окно чыккандан кийин активитини басабыз. Мына муну баскандан кийин эле биздин видео экспорттоло баштады. Уже биздин видеобуз кошулду. 3 видеону кошуп, чогуу бир видео кылып жасаган атабыз да. Бул Bicat видео редакторунун дагы бир жакшы мүмкүнчүлүктөрү көп функционалдуу. Видеону кесүүгө болот, видеону кошууга болот, видеого мозаика кошууну, видеонун масштабын чоңойтууга болот, кадрларды токтотууга болот. Ошондой эле жүздөгөн атайын переходдорду, элементтерди кошууга болот, текст кошууга болот, фильтрлерди кошууга болот. Мына бул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай эле буга өзүңүздөрдүн үндөрүңүздөрдү жаздырсаңыздар болот, музыка кошсоңуздар болот, текст кошсоңуздар болот, сүрөттөрдү кошсоңуздар болот, видеолорду коштурсаңыздар болот. Көптөгөн мүмкүнчүлүктөрү бар. Бул 100%ке жеткенде бул видео сакталып, экспорттолуп, MP4 болуп видеонун форматында, MP4 видеонун форматында сакталып калат. Биз азыр муну толук сактаганын күтпөй эле коелу. Сакталган видеолорду ачып эле сиздерге көрсөтөйүн. Бул жерде ошол видео сакталган кыскача видео сабактары бар. Ушул Bicat программасы менен кошулган. Bicat
Бул жерде Picard деген ушул видео редактордун белгиси мына бул жерге көрүнүп калат. Бул программа менен видео редактор менен иштеген абдан жеңил, ыңгайлуу, сиздерге сунуш кылам.